أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу жамаат, Аллах Таала кадыр кылганча Кур'ан-ы Керимден майда сүрөлөрдүн тафсирин окуп келе жатабыз. Залзала сүрөсүнө келип жеттик. Иншааллах, Аллах кадыр кылса, ушул сүрөнүн тафсирин бүгүн мына окуйбуз. Афдалул ибадати ба'дал фараид тилаватул Кур'ан. Афдалул ибада ба'дал фараид тилаватул Кур'ан. Парыздардан кийинки эң абзел ибадат Куранды тилават кылуу, Куран окуу. Албетте, Куранды тилават кылуу деген эмне? Бул дегени Куранды ой жүгүртүү менен маанилерин түшүнүп, ошол жашоосу, ошол окуган, билген аяттардын маанилерине ылайык өтүп жатабы? Мына ушундай суроонун негизинде тилават кылуу. Канчалык ошол инсан өзү амал кылып жатат? Жашоосун канчалык Куранга ылайык деген максат менен тилават кылуу бул парыздардан кийин эң улуу, эң абзел ибадат болуп саналган. Мына ушул нерсени колго киритүү максаты менен Кур'ан-ы Керимден тафсир сабагыбызды баштаган элек. Көпчүлүк талабы менен майда сүрөлөрдөн башталса деген талапка ылайык башынан баштабай акырынан түштүк. Зилзала же Залзала сүрөсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинада турган кезде түшкөн. Аяттары 8 аят. Бул сүрө кыямат сүрөтүн түшүндүрүүчү, инсандын кыяматтагы ал абалы инсанга билдирилет. Жана Адам алейхиссаламдан тартып кыяматка чейин адам баласы барган сайын коркунучтуу абалдарга карай кетип жатканын кабар берилет. Инсан жашоодо кыпындай жакшылык же жамандык кылган болсун, ошол нерсени көрүүсү айтылат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иза зулзилатил арду зилзалаха. Жер каттуу титрегенде. Сур чалынганда жер титирөөсү башталат. Сурду Исрафил периште чалат. Мына ушул периштенин милдети сур чалуу үчүн Аллах Таала тарабынан милдеттендирилген. Куранда мындай деп айтылынат бул тууралуу: "Ва нуфиха фис-сур фасаиqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa ma sha Allah." Ал күнү сур кернеи тартылды, кыямат күнү. Натыйжада асмандарда жана жерде жашагандардын Аллах каалагандарынан башка бардыгы мүрт кетти. Ал эми хадисте болсо мындай айтылат: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول:
Анал малику айнал мулукул арди. Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: сур кернейі бірінші чалынғанда бардық нәрселер жоқ болып, бір ғана Аллах өзі қалады. Періштелер де өледі. Аллах жерді қолы менен қармап, мұжықтап қойады. Асмандарды қолы менен қысып, түрмектеп, анан айтады: мен падышамын, қайда дүйнө падышалары, қайда жанағы текебірлер, деп мына ушундай Аллах Таала сүйлөйт экен. Аллах ғадап, ачуу деген сыпаты бар. Аллахтын ачуу, ғадап, мына ушундай сыпаты бар. Мына ушул сыпатыны Аллах бір күн чыныгы амал кылат. Аллах ар бир сыпатына амал кылып, анан аны ишке ашырат. Аллах ар бир сыпатына амал кылып, аны ишке ашырат. Бирок ғадап, ачуу деген сыпатын дүйнөдө аны азырынча ишке ашырбайт. Дүйнөдө дагы Аллахтын ачуусу болот, бирок бир күн болот, ошол күндө ишке ашырат. Ал кыямат күнү болот. Кыямат күнү адамдар топтолуп, кайсы бир пайгамбарга барса, бардыгы бир эле сөздү айтар сөзү болот. Инна Rabbi azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu. Rabbim бүгүн мына ушундай ачууланган, мурда мындай ачууланган эмес. Мындан кийин да мындай ачууланбайт. Өткөн үммөттөр коому мына Аллахтын ачуусуну келтиришип, Аллахтын ачуусу себеп аларды суу басты. Нух пайгамбардын коому. Яхудилерди мына Аллахтын буйругуна каршы иш жасашканда, Аллахтын ачуусуну келтиришкенде маймыл менен доңуздарга, чочколорго айландырды. Лут коому Аллахтын ачуусун келтирип, аялдарды таштап, эркектер менен жакындык кыла баштаганда алардын үстүнө таш жаадырды. Эми булар дагы Аллахтын ачуусу эмес, кыяматка салыштыра турган болсок. Аллах Таала экинчи жолу ошол дем урууга, ошол сурнайды, кернейди чалууга рухсат бергенде: "Ва ахраджатил арду афқалаха", жана өзүнүн жүктөрүн жер чыгарып таштаганда дейт. Жердин ичиндеги жүк, жердин астындагы бул жүк, бул денелер, өлүктөр. Бул кыямат башталып тургандагы абал. Анаби Хурайрата qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Taqi'ul ardu aflada kabidiha amthal al-ustuwan min al-dhahab wal-fidda fayaji'u al-qatil fayaqul في هذا قتلته ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا." Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet, Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Kıyamat süretinin bir sürettöp, mına ошол кыямат болуп, ошол турган убакытта жер, ошол кыямат башталганда жер ичиндеги ошол боорлорун чыгарат. Жер өзүнүн боорлорун чыгарат. Жер ошол ичинде эмне болсо бар нерсени сыртка чыгарат. Жер боорлорун чыгарат. Мындан максат ошол жердин ичинде өлүктөрдү, ошол казылма кен байлыктарды сыртка чыгарат. Ичиндеги басылып жаткан нерселерди сыртка чыгарат. Чоң таштардай болуп, алтын күмүштөр жер үстүнө чыгып калат. Ошол алтын күмүштөр, чоң устундардай болгон алтын күмүштөр сыртка чыгарып ташталат. Сыртка чыгып кетет. Сыртка чыгарылат. Ошол алтын күмүштөр мына ушундай устундар сыяктуу үйүлөт. Адамдар, ошол адам өлтүргөн адам келет. Жер ичиндеги бар нерсени сыртка чыгарды. Жана ошондой эле алтын күмүштөр
устундар сыяктуу топтолуп калды, жыйналып калды. Мына ушундай абалда адам өлтүргөн адам келет. Баарыбызга белгилүү болгондой, адам өлтүрүү, себепсиз, акыйкатсыз бир адамды өлтүрүү, канын төгүү, бул өтө бир чоң бир күнөө. Мына ушул адам өлтүргөн адам келет. Анан айтат, ушул үчүн өлтүргөн элемби? Ошол алтын күмүштөрдүн алдынан өтүп, ушул үчүн өлтүргөн элемби бир адамды? Мына жатат алтын күмүштөр жер үстүндө дейт. Ушул дүйнөнү деп бир адам келет, ушул дүйнөнү деп тууган урук менен мамилени үзгөн белем дейт. Тууганчылык мамилесин үзгөндөр. Уурулар келет. Мына ушул алтын күмүштөр мына жатат. Ушуларды деп колум кесилген беле дейт. Анткени шарият боюнча уурунун колу кесилет. Баарысы таштап кетет, бир нерсе албастан. Ошол алтын күмүштөн бир нерсе албастан баарысы таштап кетет. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаху биқалбин салим." Силерге ал күнү мал мүлкүңөр, бала чакаңар пайда бербейт. Бир гана таза жүрөк менен келсеңер гана пайда берет. Фала тагурраннакумул хаятуд дуnya. Инсан жерде жашап турган кезде зилзала окуялары көп болгон. Фала тагурраннакумул хаятуд дуnya. Силерди дүйнө жашоосу алдап койбосун. Инсан жерде жашап турган кезде зилзала окуяларынын көбөсү болгон. Жер титирөөлөргө көбө болгон. Эң каттуу бир түрдөгү атылган вулкандарга көбө болгон. Жер астындагы нерселердин жер сыртына чыгып калганын көбөсү болгон. Бул нерселерди көргөн, бирок кыяматтагы жер титирөө, жер астындагы казылма байлыктар жана инсан денелери сыртка чыгарылып ташталып жаткан бул абал кыяматта болот. Бул дүйнөгө окшобойт. Бул жерге эмне болду дейт инсан баласы. Ошол жерден чыкканда, жерден чыгарылып сыртка ташталганда. Жердеги жашоону бул абал жоготуп жиберди го деп инсан баласы айран таң калган абалда мына ушундай дейт. Вaqala al-insanu ma laha. Инсан коркуп жана таң калып буга эмне болду дейт. Ма лаха. Эмне иш болуп кетти дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтты: Аллах Таала кыяматта Адам алейхиссаламды чакырат. Якулуллаху таала я Адам. Аллах Таала Адам алейхиссаламга айтат: "О Адам, ахриж ба'сун нар." О Адам, зурриятыңдан тозокуларды чыгар дейт. Адам айтат: "Кала ва ма ба'сун нар?" Ким алар тозокулар дейт. Кала мин кулли 1999. Аллах Таала айтты: алардын 999-ун тозокко ажыратып таштай бер дейт. 1000 адам келсе, 999-у тозокко кетет. Бир гана инсан кутулат. Кутулуунун бирден бир жолу 1000 адамдан бир адам кутулуп жатат. 999-у тозокко ыргытылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анан кыяматтагы авалды эскертип, нол төмөнкү аятты окуду. Я айюхан насу аттaqu раббакум инна залзалатис саати шай'ун азим. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. O adamlar Rabbingerden korkula. Kıyamattın zilzalası korkunçlu nerse. Anı көргөн күнүңөрдө ар бир эмизүүчү өз баласын унутуп калат. Аял киши болсун, айван болсун, эмизип жаткан баласын унутуп калат. Ар бир кош бойлуу жаныбар боюндагысын түшүрүп салат. Сен ал күндө адамдардын нес мас абалында көрөсүң. Чынында алар мас эмес,
Бирок Аллахтын азабы каттуу. Яумаиз ташибул вилдан. Ошол 1000 адамдан 999-у тозокко кеткенде, ошол тозок азабы көрсөтүлгөндө жаш баланын чачы агарып кетет. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. Эгер капыр болсоңор, жаш балдардын чачын агартып жибере турган күндөн кандай гана сактана аласыңар? يومئذ تحدث أخبارها. Ошол күндө жер өз кабарларын сүйлөйт. Жердеги абалды жер өзү сүйлөп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, билесиңерби, жер кабарларды айтуусун. Эркек болсун, аял болсун, анын жасаган кылган иштерин күнүнө чейин айтып берет деген. Эркек болсун, аял болсун, алардын жасаган иштерини жер күнүнө чейин айтып берет деген. Имам Тирмизи бул хадисти хасан хадис деген. Аллах өзү сурап отурбайт, Аллах билет. Ошондуктан аяттын уландысында айтты. Би анна раббака аухалаха. Анткени ага Раббиң сүйлөдө вахий кылды. Жер Аллахтын ызны рухсаты менен гана сүйлөйт. Аллахтын рухсаты, Аллахтын каалоосу менен гана кабар берет. Аллах Таала жерге кабар берет, жер айтып берет. Инсан кыяматта да күнөөсүн мойнуна албайт. Адамдар кыяматта туруп айтышат: "Валлахи Раббина ма кунна мушрикин." Аллахка сыйынган, өмүр бою ширкте өткөн адамдар, Аллахка шерик келтирип мушрик болгон адамдар айтат: "Аллахка ант, биз мушрик эмес элек" деп турат. Биз мазарларга, тумарларга, көлдөргө, тоолорго, арбактарга сыйынбаган элек. Биз Аллахка шерик кошпогон элек деп мына ушундай таанышат. Бирок ошол мушриктер ушул жашоодо Аллахка шерик кошушкан, тумар тагышкан, жана ошондой эле көз ачыктарга барышкан, тоолорго, Аллах Тааладан башка бир нерселерге сыйынышкан. Ушул жерде дагы инсан баласы алдайт. Анан инсандын жашап өткөн жеринен ага каршы далил тургузулат. Ошол жашаган жеринен, басып жүргөн жери ага күбөлүк берет. Яума идин тухаддису ахбараха. Ошол күндө жер кабарларын сүйлөйт дейт. Ма ялфизу мин каулин илля ладайхи ракибун атид. Кандай гана сөз сүйлөбөсүн, анын алдында күзөтчү периште турат. Эки периште күбөлүк өтөт. Инсан баласы ошол жер күбөлүк берип, анын күнөөсүн далилдесе дагы инсан мойнуна алгысы келбейт. Мына ошондо ошол анын ар бир оозунан чыккан сөздү жазып турган периштелер күбөлүк өтөт. Мында да инсан ушул нерсени да жокко чыгарса, "Ал-яума нахтиму ала афвахихим ва тукаллимуна айдихим ва ташхаду аржулухум бима кану яксибун." Ал күндө алардын ооздорун мөөрлөп басып коебуз дейт. Бизге анын кылмыштары жөнүндө колдору сүйлөйт. Буттары күбөлүк берет. Ошондо да инсан мойнун албаса, терилери күбөлүк берет. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Анда алар терилерин айтат. Эмне үчүн биздин зыяныбызга күбөлүк бердиңер дешет. Терилери жана башка дене мүчөлөрү айтат. Ар кандай нерсени сүйлөтө алган Аллах бизди дагы сүйлөттү. Ал силерди биринчи ирет жоктон бар кылып жараткан, жана анын өзүнө кайтарыласыңар. Мына ошондуктан инсан көздү ачуубуз керек. Эсибизге келүүбүз керек. Адамдардагы амал кылбоо себеби Аллахтын азаптарын унутуп кабарсыз калуудан келип чыгат. Мына кыяматтагы бир амал: "Ва удиял китабу фатарал мужримина мушфиqina мимма фиhi
ويقولون يا ويلتنا ما لا هذا الكتاب يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Анын дептерleri, амал дептерleri таратылат. Sen анан кылмышкерлерди андагы жазылган иштеринен ошол кылмышкерлер кооптонуп, ошол дептерлеринде, амал дептерлеринде жазылган кылмыштарына кооптонуп кылмышкерлер, өлдүк дейт. Шорубуз курусун. Бул эмне деген китеп? Чоң майда күнөөлөрүбүздү бирин да калтырбай тизмектеп коюптур дешет. Жана жасаган жоруктарын ошол китептин ичинде даяр абалда табышат. Сенин Раббиң эч кимге зулум кылбайт. Яума изи ясдурун насу аштатан лирау а'малахум. Ал күнү адамдар амалдары көргөзүлүүсү үчүн топ-топ болуп келишет. Адамдар жер астынан жөн курулай бекеринен бекер чыгышпайт. Анда да коркунучтуу болгон бир окуя үчүн чыгышат. Фаман я'мал мисқала зарратин хайран яра. Жана ким кыпын салмагында жакшылык кылган болсо аны көрөт. Ва ман я'мал мисқала зарратин шарран яра. Ким кыпын салмагында жамандык жасаган болсо аны көрөт. Мына ушул аятты бир араби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуп турганда угуп калат. Ошондо араби айткан, араби деген бул бедуин, адамдардан алыста бир жашаган адам. Ошондо араби айткан экен, ушул аяттан башка аят айтпасаңар да мага жетиштүү деген экен. Эң бир жетерлүү насат, мауиза мага болду деген. Кыпындай жакшылык кылса көрөт, кыпындай жамандык кылса көрөт. Кабырларда мына ушул үчүн турат. Бул аят Курандагы эң бир улуу эрежелердин бири болуп саналат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам махшарда боло турган окуяларды сыпаттап айткан. Ма минкум мин ахадин илля саюкаллимуху Аллаху лайса байнаху ва байнаху туржуман. Ар бир инсан менен Раббиси жекеме-жеке сүйлөшөт. Экөөсүнүн ортосунда котормочу болбойт. Важа раббука вал малаку саффан саффа дейт. Жана Раббиң менен периштелер сап-сап болуп келгенде. Фаюқаррируху би зунубихи. Момун менен Аллах өзүнчө сүйлөшүп жатат. Бул момун менен Аллах өзүнчө сүйлөшүп жатат. Капырды болса шерменде кылат. Момундун күнөөлөрүн жашырат Аллах. Алам тафал каза яума каза каза. Баланча күндө баландай тигиндей ишти жасабадың беле? Ошондо момун инсандын эсеби бул. Бала я Рабби, о Раббим жасаганмын дейт. Мойнун алат, моюндайт. Хатта занна аннаху кад халак. Момун ойлоп калат, мен балекетке жолуктум дейт. Бүттүм, жетериме жеттим дейт. Албетте ар бир инсан кылган ишинин акыбетін көрөт. Эгер бизге азыр жасаган ишибиздин акыбети көрсөтүлгөндө, эч бир инсан бул жашоодо ошол күнөөсүнүн акыбети көрсөтүлгөндө бул жашоодо жашоого каалоосу жоголуп кетсе керек эле. Момундарды ушундай эсеп кылгандан кийин ыйманы бар инсан момун ушундай эсепке алынып жатат. Эми капыр мунафыктардын абалын айтпай койсо деле жетиштүү. Бул кечирилгендеги, Аллах момунду эсеп кылып кечиргендеги эсеп. Ушундай бир эсеп. Хадистин уландысында айтып жатат: "Ана сатартуха фид дунья ва агфиру лакал яум." Ошол момунга ошол күнөөлөрүңдү дүйнөдө бекитип койгон элем, бүгүн кечиремин дейт. Инсан ойлогон, ал күнөөлөрүн инсан унутуп койгонмун деп. Инсан кээ бир күнөөлөрдү жасаган, унутуп калган. Кыяматта инсанга жасаган иштеринин көрсөтүлүүсү анын шерменде болуусуна жетиштүү болот. Эгер ал күнөөкөр фасыктардан боло турган болсо. Аллах Таала
момун өзүнө баш ийген нашундай имандууларды эсеп кылып жатып дагы аларды коргоп алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды ат багууга кызыктырды. Анткени жихадта мужахидтерге ат керек болчу. Ат бергиле аларга. Ошол багыла турган аттардын тезегине чейин ажыр сооп бар деп айтты. Аты жок сахабалар эшекчи деп айтышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, эшек тууралуу аят түшкөн эмес. Бирок мына ушул аят бар деди. Фаман ямал мисқала зарратин хайран яра. Жана ким кыпын салмагында жакшылык кылган болсо аны көрөт. Ва ман ямал мисқала зарратин шарран яра. Жана ким кыпын салмагында жамандык кылган болсо ошону көрөт. Азыр акырет амалдарында адамдар бири-бирин менсибей калган. Bir adam кичине bir жакшылык кылып жатат. Бул кылып жаткан жакшылыгын башка bir адам эмнеге арзыйт дейт. Фанаби Хурайра радияллаху анху ан набий саллаллаху алейхи вассалам кал. Абу Хурайра радияллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Я ниса'ал муслимат, ла тахқиранна жаратун ли жаратиха, валау фирсина шатин муттафақун алейх." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "O mu'mina, o mo'min ayollar. Ya nisa'al muslimat. O mo'min ayollar. Eğer oşol bir ayol, bir koşuna buradar ayolga bir koydun tuyağın bolsa da tömön sanavasın hadiya kılıp berüde deydi. Belek kılıp berüde deydi. Firsin tuyak degen bu. Tuyakta et boloğu. Oşol söğüktü kajılaydı, başka eş nerse yok. Tuyaktı salıp şorpa kılat, başka andan eş nerse çıkmaydı. La tahqiranna jaratun li jaratiha. Bir mu'mine ayal, mo'min ayal, bir buradar koşuna mo'min ayalga bir tuyaktı ıra körüdü, hadiya kılıp berüdü, anı tömön sanavasın deydi. İttakun nara velav bişikki temratin. Mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, bir jarım kurmanı berip bolsa dagı tozoktan saktangıla dedi. Bir ayal Ayşe enemizdin aldına iki kızın jetelep geldi. Özü da iki kızı da açeli. Kursağı açeli alardan. Ayşe enemizdin uyunda bir dana kurma var ele. Oşol bir dana kurmanı verdi. Ayşe enemiz uyalgan yok. Jana kurma ayal, jana kurmanı bergenden keyin jana ayal ekiге bölüp iki kızına verdi. Janagını özü jebedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelgende aytты. Bir ayal keldi, jardam surap, uyda bir dana kurma var eken, oşonu berdim deydi. Bersem janaga ayal özü jebe iki kızına bölüp berdi. Bir dana kurma. Bir dana kurma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, Allah mına uşul sebep anı күнөөсүн keçirdi dep aytты. Şariatta toğday işlerdi jasap jiber degen emes. Cehdun min muqil. En jakşı sadaka özüngde jok birok az gana bolsa dagı ber degen eken. En jakşı sadaka özüngde jok birok az gana bolsa dagı ber degen eken. Hazır adamlar bir 20 so'm, 50 so'm, 100 so'm je 200 so'm sadaka çıgarudan uyala turgan adamlar var. Sahabalardan amallarını, alardın darajalarının kötörülüsüne sebep bolgan nerse dagı mına ошол özdörü muhtaç bolup az gana bergen sadakası bolgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Fevallazi nefsi biyedihi law anna ahadukum anfaqa misla Uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu." Canım kolumda bolgan zatqa ant, silerden bir öňör Uhud toğsunday altında sadaka kılıp jiberseňer da sahabalarım bergen jarım koşto menen berilgen budayga jetpeyt degen eken. Bir uç bergen budayga jetpeyt degen eken. Antkeni alarda oşol bir uç, bir koşto buday jok ele oşolordo. Ahiret amalında hiç bir nerse tömön sanalmayt. İnsan bul jaşoodо ушундай күнөөлөрдү жасайт.
кейін өзі азапқа разы бола тұрған амалдарды жасайды. Инсан нафси қалуысын беріліп, азғырылып, күнөнің түрін жасап қойады. Бирок кейін ошол күнөөсүн қияматта қарап тұру, ошол аға қарау, ошол жасаған күнөөсү көз алдында келгенде, аны қарап тұрғандағы ауалға чыдап тұра албайды. Бұл инсан баласы жасаған күнөө өзүнө эле көрсөтүлбөйт. Адам алейхиссаламдан тартып қияматқа чейин болгон адам ошол Аллахтын ошол махшар майданында чогулуп турган кезде есеп майданында көрсөтүлөт. Ошондуктан адамдар амалдар көрсөтүлүшү үчүн кабырларынан чыгышат. Аяттан ошол сүрөнүн башынан караңыз, кыяматтагы абал сүрөттөлүп келип, адамдарды кабырдан чыгарып, амалдарын көрсөтүп жатат. Инсан үчүн эң каттуу жаза инсан өзүнүн амалынын көрсөтүлүүсү. Лиюрау а'малахум. Амалдары көрсөтүлүүсү үчүн кабырлардан чыгып келишет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизге айтты: "Мен хасиба фақад у'ззиба." Ким эсепке алынса азапталат деп айтты. Айша энебиз ушундай акылдуу алым аял экен, сура Иншикактагы ушул аятты окуду. "Фа амма мен утия китабаху бияминиhi, фасауфа юхасабу хисабан ясира." Аллах Таала Куранда кимдин амал китеби оң тарабынан берилсе, аларга жеңил эсеп алынат деп айтылган го деп айтты. Сиз эсеп алынса азапталат деп айттыңыз, деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. О Айша, бул жеңил эсепке алынат деп айтуу. Бул амалдарынын гана ага көрсөтүлүп, ушул амалдарды кылгансың деп коюлуусу гана деген. Ушул жеңил эсеп. Мына ушул амалдарды сен жасагансың деп, ошол жасаган амалдарынын көрсөтүлүп коюлуусу мына ушул жеңил эсеп деди. Бейишке кирген кишиден эсеп алынбайт. Мен нукиша фақад у'ззиб. Есеби бирме-бир боло турган болсо, эгер ар бир инсанды Аллах Таала бирме-бир эсептей турган болсо, эч ким азапсыз, эч качан эч бир инсан азапсыз калбайт. Эсеп каттуу болот. Эми жашоодо кылып жаткан амалдарды бирөөлөр көрбөй калса болду деп, мына ушундай түйшүк менен инсан баласы жашабасын. Жүрөккө кыпынчалык бир күнөө иш түшкөн болсо, аны сөзсүз көрөт. Аны көргөндө, аны үчүн ошол эсепке тартылганда, ар бир инсан өзүнүн амалы үчүн көрсөтүлгөндө, атасы же тууганы же жакын бир адамга шерик болбойт, же баласы шерик болбойт. Өкүнүчтүүсү, азыркы кезде биз күнөөлөргө мурунга конгон чымынды учургандай мамиле жасап калганбыз. Бирок чыныгы момун мына ушул күнөөнү жүрөктөн сезип жашайт. Сезет ал, билет. Жашоодо ушундай адамдар бар, тоодой күнөө жасаса да аны сезбей жашашат. Инсан күнөө жасагандан кийин ошону сезип, кичине жүрөгү тызылдыгысу, ошол имандын бир белгиси ал дагы болсо. Ошол тообага түртүп турган иман бар. Ошол себеп. Кээ бир адамдар бар, түнү күнү күнөө жасайт, ошол күнөөнү сезбей жашайт. Эми зарра деген сөз, бул өзү зарра деген сөз микроскоптон дагы көрүү болбойт экен өзү бул нерсени. Мына ушул микроскоптон дагы көрүп болбой турган нерсеге айтылат. Бирок ошол кыпындай болгон күнөөнү иман эси көрөт. Тоодой күнөө жасагандар эмне кылганмын деп кутулууга аракет жасайт. Мына ушул кыскасы туугандар, Залзала сүрөсүнүн тафсири мына ушул. Аллах Таала баарыбызды билген нерселерибизге амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун, жана билбегенибизди Аллах Таала өзү билдирсин. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.